Бишкек Ош-Уна жолунун 140-чакырымда мунай зат ташуучу унаадан өрт чыгып, 2 адам каза болду. Кырсык бүгүн 25 январда болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлады. Тилсиз жоо саат 14:44 толук өчүрүлгөн. Өрттүн кесепетинен 2 адам аты жөнү такталууда каза болгон. Аталган жолдо каттам 2 тараптуу ачылып, унаалар тоскоолдуксуз өтүп жатканы кошумчаланды. Бишкек Ош-Уна жолунда бензовоз өрттөнүп, 2 киши каза болду. Социалдык тармактарда Өзгөн районунда 2 жаран жол талашып уруша кеткен окуянын видеосу тарады. Анда 2 киши кубалашып, аларды бир канча адам ажыратууга аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Ош облустук милициясы билдиргендей, 24 январда Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгына аймактык ооруканадан 26 жаштагы жаран уштуу нерседен оор жаракат алып, каза болгону тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул фактта адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, шектүү катары 32 жаштагы жаран кармалган. Алдын ала маалымат боюнча маркум менен шектүү жол талашып уруша кетишкен. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканы кабарланды. Санкт-Петербург жана Ленинград облусунда полиция перекресток тармагына караштуу 139 дүкөндө рейд өткөрүп, 580 мигрант кызматкерди полиция бөлүмүнө алып барды. Укук коргоо органдары алгач кызматкерлердин миграциялык мыйзамдарды сактаган сактабаганын текшеришти. Ошондой эле дүкөн кызматкерлеринин мыйзамдуу иштеп жатканына көңүл бурушту. Бүгүнкү күнгө чейин тармактын 1300дөн ашык кызматкери текшерилди. Алардын ичинен 631 мигрант болгон. 580 чет элдик жаран полиция бөлүмдөрүнө жеткирилип, административдик жазага тартылды. Анткени мыйзам бузуу фактылары аныкталган. Санкт-Петербург жана Ленинград облусу боюнча ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгы перекресток тармагы укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө экенин белгиледи. Полиция дүкөндөрдө профилактикалык рейдтерди улантат. Ошондой эле City Mall соода борборундагы перекресток дүкөнүндө болгон окуядан кийин 2 күзөтчү 24 жаштагы кардардын өлүмүнө байланыштуу адам өлтүрүү боюнча айыпталууда. Россиянын тергөө комитетинин маалыматына ылайык, күзөтчүлөр расмий эмес иштеп жүрүшкөн. 3-чү күзөтчү чет өлкөгө качып кетип, учурда издөөдө. Мигрант балдарды каттоонун жаңы системасы. 28 январдан баштап Орусияда мигрант балдарды каттоонун жаңы системасы ишке киргизилет. Ал ички иштер министрлигинин жана билим берүү мекемелеринин маалыматтарын бириктирет. Эми мектептер баланын миграциялык абалы жөнүндө маалымат алышат. Ал эми ички иштер министрлиги алардын билими жөнүндө маалымат алат. Эмне өзгөрөт? Ички иштер министрлиги чет элдик баланын катталгандыгы же миграциялык каттоодон чыгарылгандыгы жөнүндө мектептерге маалымат берет. Мектептер кабыл алуу үчүн арыздар келип түшкөндүгү, бала катталгандыгы жана бала орус тили сынагынан өткөндүгү жөнүндө отчет беришет. Бийликтин маалыматы боюнча бул система мигрант балдардын чыныгы санын так эсептөөгө жана мектепке барбагандарды аныктоого жардам берет. Ошондо аларга өз убагында колдоо көрсөтүлөт. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.